Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта биз Сокулук районунун былтыркы жылдагы жетишкен ийгиликтери, ар тармакта аткарылган иштер жана быйылкы жылга пландар тууралуу кеп кылабыз. Студияга Сокулук районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Ильяс Ташкуловду жана Сокулук айыл өкмөтүнүн башчысы Жеңишбек Эдигеевди чакырдык. Урматтуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Ильяс Акжигитович, эми былтыркы жылдагы эң башкы окуялардын бири бул аймактарды ирлештирүү болгон. Сокулук районунда дагы ушул аймактык территориалдык реформанын натыйжасында бир нече айыл аймактар ирлештирилип, айрымы Бишкек шаарынын аймагына өтүп, ошону менен иштер жүрдү. Биз кыскача ушул АТРге токтолуп, андан кийин 24-жылда негизги аткарылган жумуштарга кенен токтололу. Анда сөздү сизге узатайын. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура айтасыз, 2024 жылдын 27 февралында аймактык биригүү боюнча биз жаңыдан жетекчилер дайындалган. Бизде ага чейин 19 айыл өкмөт бир шаар башкармалык болуп иштеп келген болсо, аймактык биригүүдөн кийин 9 айыл өкмөтү бир шаар эмгек иштеп жатышат. Аймактык биригүүдө чындыгында эми көп жакшы жактары болду. Башында чыны бир топ бир аз оорураак мезгилдерде болду. Элибиз көнбөй, анан жетекчилердин ошол иштеши, мамлекеттик кызматчылар иштеши оорураак болгон. Азыркы күндө бир нукка түшүп, жумуш кадимкидей жүрүп жатат десек болот. Эми 2024-жылдын негизги ар тармак боюнча жыйынтыктарына токтоло турган болсок, жыл Сокулук району үчүн кандай болду? Сокулук району боюнча негизинен айтсак, бардыгы эле жакшы болду десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде биздин Сокулук району жалпы эле республика боюнча да айтсак деле болот, айыл чарба району. Бүт тармактан негин талаасынан бардыгынан эле толук кандуу 100%-дан ашык аткарылды. Анан бизде көйгөй болуп келген суат маселеси бир аз оорураак болуп келчү. Быйыл Кудайдын буйругу менен суу маселеси кенен эле болду. Элибизде талаш тартыш болгон жок. Суу кенендигинен бүт өсүмдүктөрүбүз түшүм мол болду. Кышкын акыркы күндөрүнө чейин кызылчаны бир казып үлгүртө албай тапшырган күндөрүбүз болду. Арпа, буудай, жүгөрү бардыгы жакшы эле болду десек болот. Бул аба ырайынын жагымдуу таасиринен уланбы же ошол эле учурда 2 жыл мурда башталган жанагы ирригациялык объекттерди иретке келтирүүнүн дагы натыйжасы себеп болдубу? Биринчиден аба ырайынан десек дагы болот. Экинчиден ошо өлкө башчы, өлкө жетекчилерибиздин бардыгы ушу сугат маселесине аябай көңүл басым жасап, канча жылдан бери тазаланбаган чоң каналдар тазаланды. Анан тамчылатып сугарууга да өткөрдүк. Негизинен жанагы жашылча мөмө жемиштерге суунун көбүрөөк талап кылат болчу. Ошолорду азыркы учурда тамчылатып суулууга бир 800 гектарга жакынды тамчылатып сууга өткөрдүк. Мурунку сиз айткан 2 жыл башта эле суу деп чуркап жүргөн жарандарыбыз азыркы күндө тамчылатып сууга өткөрүп, көптөгөн көйгөйлөрү чечилип, биринчиден өздөрүнүн убактысынан утуп, экинчиден түшүмдү алып, анан сууну ошол жерден эле сугарып аябай жакшы болду түшүмдөрдө. Сокулук районунун борбору бул Сокулук айыл өкмөтү, анын ичинде Сокулук айылы дагы сиздердин борбор. Мына ушул айыл өкмөттү жетектеген Жеңишбек Кубанычбековичке суроону узатайын деп атам. Сиз жетекчи болуп келгенде айыл өкмөткө ишти эмнеден баштадыңыз, эмнелерди иретке келтире алдыңыз, деги эле 24-жылда сиз аткарган негизги жумуштар, мактанаарлык кайсыларды айтсак болот? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айткандай, биз ушул АТРден кийин ушул жерге дайындалганбыз, Ильяс Акжигитович тараптан, биздин акимибиз. Биз февраль айына келгенде 2 айыл өкмөт биригип кошулуп, бизде Сокулук айыл өкмөтү менен Саз айыл өкмөтү кошулду. Ушунда 2 айыл өкмөтүнүн айыл кеңештери тарабынан бекитилген пландарды былтыркы жылга 24 жылга толугу менен аткарды десем жаңылышпайбыз. Жакшы жылдардан болду. Башында кичине кыйынчылыктар болду. Болбогой деп айткандан алыспыз. Эми азыркы күндө бардыгы өзү унугуна түшүп, мурункудай эле жумуш иши жүрүп кетип баратат. Биз эң биринчиден башталганда эле ушул пландарыбызды 2024 жылга бекитилген пландын негизинде иштер алып бардык. Ушу көчөлөрдү тазалыгы боюнча, көчөлөрдү асфальттоо боюнча, тротуарлар салуу боюнча, парктарды оңдоо боюнча, кечки жарыктандыруу. Анткени эми Сокулук районунун борборуна жайгашкандыктан биздин жашоочулардын көпчүлүгү Сокулук районунда жана Бишкек шаарында иштешет. Эрте менен эрте кетишип, кечинде кечирээк келет. Ошол кечки жарыктарды орнотуу боюнча дагы бир канча жумуштарды аткардык.
Бүрүс айыл аймак боюнча 95% аткарып бүттүк. Эми быйылкы жылда кичине калды көчөлөрүбүз. Аларды бүтүрсөк 100%ке быйыл Кудай буйрса бүтөбүз. Анда урматтуу аким, өзүңүз жакшы билесиз, Сокулук району эми Бишкек шаарын курчап турган негизги райондордун бири. Ошол эле учурда мына шаарыбызда ички миграция күн санап өсүп жатат. Ошол баш калаага же болбосо чүй бооруна көчүп келгендердин көпчүлүгү Сокулук районунан орун очок табаары талашсыз, анткени дегенде өзүңүз атагандай мындай агрардык айыл чарбасына ыңгайлашкан аймак болуп тургандыктан мына ошол калкка, жашоочуларга жумуш орундарын түзүү, шарттарды түзүү боюнча кандай жумуштар жасалды? Ошол эле учурда былтыркы жыл курулуш дүркүрөп өскөн, жалпы республика аймагында курулуштун өсүү темпи рекорддук көрсөткүчкө жеткен деген биз айтып жатабыз. Сокулук районунда кандай инфраструктура, кандай объекттер, социалдык болобу, ошол эле ипотекалык негизде болобу, турак үйлөр курулуп пайдаланууга берилди? Сокулук районуна атап айтсак, чындыгында ички миграциянын көпчүлүк бөлүгү биздин Сокулукка жайланышкандыгы талашсыз. Биздин ошол алар келгенде биздин шаарга жакын айылдарыбызда көбүрөөк жайгашкан. Биздеги негизги көйгөй жаратканы ошол жерде бала бакча менен мектептерде бир аз жетишсиз болуп келет, орун жетишсиз болуп келет. Бул боюнча баардыгы биздин жогорку жетекчилик баардыгы билет. Бул боюнча аракетте көрүнүп, былтыркы жылы 3 мектеп ачылган, 3 бала бакча ачылган. Азыр бүгүнкү күндө дагы бир 4 мектептин 2 бала бакчанын курулуш иштери жүрүп жатат. Жакынкы бир 10 күн аралыгында дагы мына Манас айыл өкмөтүбүздө 500 орунду мектеп ачылыштын күтүлүп турат, күтөйүн деп турат. Күнтү айыл аймагында дагы бир бала бакча бүтүн алдында турат. Военный Антоновка айыл өкмөтүндө 12-13 жылдан бери токтоп турган мектеп, 700 орунду мектеп азыркы күндө кызуу жумуш жүрүп жатат. Кудай буйрса 2025-жылы окуу ачылышка сентябрга бүткөрүп толук тапшырабыз деген ойдобуз. Андан сырткары биздин райондун борбору болгон Сокулук айыл өкмөтүндө дагы Жакшылыков деген мектебибиз бар. Ал курулуш дагы бир 10 жылдын тегерегинде токтоп калган болчу. Ал дагы азыркы күндө курулуш жүрүп, 2025-жылга анда бүткөрүп беребиз деген планыбыз бар. Ал эми завод фабрикалар боюнча айтып өтсөк, бул чындыгында биздин Сокулук району ишкерликке дагы аябай ыңгайлуу. Шаарга жакын, темир жолго жакын жайларыбыз бар. Базарларга жакын болгондуктан көп ишкерлер ушул жерде кайрылышат. Былтыркы жылы биздин бир эле ишкерибиздин өзүнүн кирешеси үчүн эмес, жалпы элибизге пайда келиш үчүн дагы бир Агродем деген жер семирткич чыгаруучу завод ачылды. Президент өзүнүн басымында 31-августта ачылган 100 айдын ичинде аныбыз ачылып бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бунун элементарный жалпак тил менен айтканыбызда ошол эле жер семирткич сырттан келген баасына караганда жок эле дегенде 30% арзан болуп чыгып атат ошол жерден. Анан биринчи этабын бүткөрүп азыр пайдаланууга берилди. Кийинки жылдардан Кудай буйрса ал биздин өзүбүздү камсыздап бүтүп экспортко чыкканга дагы даярданып жатат. Андан сырткары Биявит деген бизде дары дармек чыгаруучу ишканабыз бар. Ал дагы ошо президент катышуусу менен ал ачылган. Бүгүнкү күндө ал дагы толук кандуу иштеп жатат. Андан сырткары биз мына биздин айыл чарбага жакын район болгондуктан бизде малина, клубника көп өстүрүшөт, аны баарыбыз билебиз. Ошону менен бирге эле Кыргызстанда кандай мөмө жемиш чыкса, ошону кургатып сыртка экспорттоого даярдай турган заводдун азыр завод ишин жүргүзүп жатат. 27 миллион долларлык. Ал биринчи этабы Кудай буйрса майда пайдаланууга берилет. Кыргызстандын кайсыл аймагынан болсо дагы ошол түшүмдү алып келип кургатып экспорттойбуз. Биринчиси, экинчиси. Демек кубаттуулук мүмкүнчүлүк берет. Кубаттуулук мүмкүнчүлүк берет. Азыр бул биринчи этабында бир 100 киши жумуш орunu менен камсыз болот. Бул долбоордун аякташы менен жок дегенде 400 киши жумуш орunu менен камсыз болот. Анан биздин эң жакшы жагдайы, буну баса белгилеп коюшубуз керек. Ошол завод жайгашканга жакын айылдарды, андан сырткары башка кийинкилерди мына бүт мамлекет башчы айтып атканы баягы кооператив түзүп бириккенди айтып аткандыгы. Жер ээлери биригип кооператив түзсө, ошол үрөнүн дагы ошо завод тараптан берилип, эгип, андан кийин түшүмүн кайта өздөрү күздө сатып ала турган. Себеби бизде азыр көп дыйкандар эгип алып, күздө сата албай кыйналган учурлар болуп атат. Ошондуктан булар өздөрү берет, жерди иштетет, кайта түшүмүн кайта өздөрү сатып алат. Ушуга биз планда бир кластер ачканга бир айдан даярданып калган бул завод болуп атат. Бул май айына барып ачылат. Кудай буйрса май айында биринчи этап ишке кирет. Жакшы, анда Жеңишбек Кубанычбекович, сиз баягы пландын негизинде ишти аткардык, анын ичинде жол инфраструктурасын жакшыртуу, жарыктандыруу, жашылдандыруу деп атпайсызбы? Канчалык жакшырды?
Сокулук айыл өкмөтүндө. Ошол эле учурда азыр баардык тарапты иретке келтирүү, анын ичинде мыйзамсыз курулуштар болобу, мыйзамсыз соода жүгүртүү болобу, ошолордун баардыгын тартипке иретке келтирүү жалпы республика боюнча жүрүп жатат. Сокулук айыл өкмөтүндө бул иштер кандай болду? Ооба. Туура айтасыз, бул боюнча биздин Сокулук айыл өкмөтүндө эле эмес, жалпы Кыргызстан боюнча мыйзамсыз объектилерди алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Бизде дагы мындан тышкары болуп калган жокпуз. Көптөгөн кызыл линияга чыгып кеткен объектилерди буздуруп, өздөрүнүн чегине койдурган боюнча иштерди алып бардык. Основной бул эң негизгиси биздин бул Бишкек-Ош жолундагы, чоң жолдун боюндагы. Ушул жерде дагы башаламан соода сатык жүргүзгөндөр да бар болчу. Булар боюнча да иштерди алып барып, азыр ал соода сатык кылгандарды жанында базардын ичине кирип соода сатык кылыңыздар деген сунуштар берип иштер жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары ушул биздин область тараптан дагы, район тарабыбыздан да талаптар болгон, ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнүн логотипи болсун деп. Биз дагы ушул сырткы жарнак көрүнүштөрдү биздин Сокулук райондук архитектура менен макулдап сырткы көрүнүштөрүн бир типтүү кылдырдык. Бүгүнкү күндө бир 40% сырткы көрүнүштөрдүн баарын оңдогонго жетиштик. Ошо биздин жеке менчик магазин, кафе, башка жеке менчик ишканалардын баары сырткы көрүнүштөрүн. Андан тышкары дагы ар бир үйлөрдүн сыртын бир типтүү кылып краскалоого дагы ушул Борбордук көчөдөгү үйлөрдү краскаладык. Биздин ашар ыкмасы менен бул элдер тараптан, айыл өкмөт тараптан жардам берип. Эми муну менен токтоп калбайбыз. Быйылкы жылы уже бул негизги көчө эмес, ички көчөдөгү үйлөрдүн баарын ушундай типке келтирели деген оюбуз бар. Ильяс Акжигитович, бүгүнкү күндө биз кыш мезгилинин чок ортосунда турабыз. Анан сиздер үчүн кыш мезгили кандай өтүп атат? Калкты тиешелүү, отун көмүр менен камсыз кылуу жеткиликтүү баада деген сыяктуу пландагыдай өтүп жатабы? Эми негизинен кыш быйыл өтө деле оор эмес десек болот. Бир топ эле жеңил көмүр отун менен ошо кышка чейин эле, кыштын алдын ала даярдалган баардыгы. Атайын топ базаларды, көмүр сатыш жайларды уюштуруп берүү үчүн ар бир айыл өкмөтү уюштурулган. Андан сырткары жанагы жеке саткан ишкерлерге дагы атайын орунтар даярдалып берип, ошо эл үчүн сатып бергендер бул үзгүлсүз болуп турат. Эми бир эле көйгөйүбүз бизде свет боюнча бир аз чектөөлөргө болгону баарыбызга белгилүү. Бирок ага ошо лимитти сактоо боюнча бүт баарды түшүндүрүү иштери жүргүзүп, алда жумуш жүрүп атат. Ал эми биздин социалдык объектилерди, мектептерди, бала бакчаларды ушу электр энергия менен жылытылып келсе, ошонун альтернатив вариант бир көмүргө өткөзгөнгө бир чараларын көрүп атабыз. Быйыл дагы жок эле дегенде 3-4 мектепти көмүргө өткөрөбүз деген планыбыз бар. Абдан жакшы. Жаңылбасам, жакында эле Фрунзе айылында ушул МТС заводу дагы ишке кирди. Ушуга токтоло кетсеңиз. Эми бул боюнча айтып өтсөк, биринчиден мамлекет башчыбызга ыраазычылык билдирсек болот. Эң Кыргызстанда чоң айыл чарбага көбүрөөк басым жасаган Сокул районуна биринчи болуп мамлекеттик деңгээлде МТС ачылып отурат. Бул жерде азыр 45 миллиондук техникалар алынып келинди. 9 трактор, 36 шаймандары, пресс-подборщик, ошо маячылар. Бул эми жай мезгилине келип дагы 80 долбоор менен 87 миллион сомдук комбайн, башка техникаларды алып келинди. Бул эми бир эле Сокулукта эмес, биздин бул жалпы Кыргызстан боюнча кызмат кылганга бул мамлекеттик деңгээлде ачылды. Анан бул жерде атайын Сокулук, Үрөөн чарбалык, Уруктук чарбалыктар баардыгы бар. Үрөөндү дагы ушу айтып өткөзсөм болот. Бизде ушу Сокулукта атайын үрөөн өндүргөн чарбаларыбыз дагы бар. Сырттан келген үрөөнгө караганда жок дегенде 30-40% арзан болуп атат. Бирок түшүмдүүлүгү ошо сырттан келген үрөөндөй эле берип атат. Ошонун сапатына жакшы, санынан сапатка өткөрүп, ушунда пайдалансак жакшы болот. Райондун аймагында 80 000 гектар айдоо аянты бар экен. Алдыда мына жаз мезгили турат, кечиктирилик иш-чараларды көрүү, жазгы талаа жумуштарын өз мөөнөтүндө баштап аткаруу дагы бул абдан актуалдуу, маанилүү. Урматтуу айыл өкмөт башчы, сиз дагы кошулуп жооп берсеңиз болот. Бул багытта ушул ири МТС техникалар заводунун ишке кириши, ошол эле учурда баягы мына сиз айтып атасыз, заводдо арзан дээрлик сезилерлик сырттан импорттолуп ташкылып келгенге караганда 30%га чейин арзан болгон Үрөөн заводунун иштеши бул канчалык дыйкандарга жеңил шарттарды түзүп берип атат?
Бул биздин дыйкандарыбыз үчүн аябай эле жакшы болуп атат. Ошон үчүн учурдан пайдаланып айтып койгум келет. Биздин сокулукка келип кайрылса, агрардык башкармага кайрылса, ошо кайсы жерде кандай сапаттуу үрөн бар экенин баарын айтып жеткирип беребиз. Анан жазгы талаа жумуштарына даярдык деген боюнча, бул боюнча азыр башында сиз айтып өткөндөй МТС ачылды. Бул кошумча күч болду. Анан биз районубуз боюнча техникалардын баардыгы жазгы талаа жумуштарына даяр десек жаңылышпайбыз. Азыр баары жакшы. Күзгү айдап себеби боюнча биз план тапшырма толугу менен 100% аткарылды. Ал эми жазгы талаа жумуштарына баардыгы даяр десек жаңылышпайбыз. Ички арыктар, сырткы арыктарды жаз алды менен кыштын кар кетери менен сөздөр тазалап, элге бир шарт түзүп беребиз. Анан тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу боюнча элге түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Ал боюнча дагы иш алып барабыз. Жеңишбек мырза, сиз эмне дейсиз? Бул боюнча өзүңүздөр билгендей, өткөн жылдары ФПС жерлердин 50% биздин агрардык өнүктүрүү башкармаларынан өткөн, жарымы айыл өкмөттөрдө. Ошо өткөндөрдүн баардыгы көбүнчөсү үрөнчүлүк кооперативтерине, хозяйстволорго берилген. Азыр бизде ушул жерден дыйкандарга маалымат катарына бере кетсек, кимге кандай үрөн керек болсо, арпа, буудай, жүгөрү, ошол биздин Сокулук районундагы үрөнчүлүк чарбаларга барып кайрылса болот. Биз ушул сырттан келген эле тиги үрөндөрдү эле биздин дагы ушу үрөн чарбачылыктары элита, биринчи сорт, экинчи сорт деген сорттор бар. Дыйканчылык боюнча айта кетсек, суу боюнча арыктарды дагы жазында да тазалайбыз, күзүнө да тазалаганбыз. Биз ойлойбуз, былтыркы жылдай болуп маселе болбойт го деп. Колдон келишинче аракетибизди кылдык, арыктарды тазалоо боюнча иштерди жүргүздүк. Мал чарбасы боюнча, жайыт маселеси боюнча районда абал кандай? Негизинен мал чарбасы боюнча деле маселе жок. Биздин мал чарбасынан эң биздин өзгөчө бир мактанарлык деңгээлде десек болот. Биз азыр көбүнчө сандан сапатка өткөрүү боюнча биздин райондо жакшы жумуштар аткарылып жатат. Демек асыл тукум малды багуу боюнча жакшы уйду дагы, койду дагы, жылкыны дагы биздин чарбалар аябай көп ушуга басым жасап атат. Себеби баары белгилүү болгондой бир малбы же уйбу же койбу ошол эле жеген чөптү ошол эле жейт, бирок төлү арзан болот. Базарга сатса арзан болот, бизге сапатка өсүп жакшы болуп атат. Анан жасалма уруктандырууну дагы бизде атайын ушул жерде иштеп жатат. Жасалма уруктандыруу дагы тоңдурмасы ушул жерде бизде болду. Райондун аймагында аймактык территориалдык реформадан кийин 162 миңден ашуун калк жашайт экен да. Бул эми расмий түрдө катталганы, бирок андан 2 эсе жогору болушу мүмкүн. Ушул элдин арасында мамлекет менен келишим түзүп, социалдык контракт деп коебуз, атайын кайтарымсыз акча алып, кичи баягы жумуш орундарын түзгөндөр, кичи ишкерлик менен алектенгендер, ал ишин дароо заматта орто ишкерликке жеткиргендер дагы болсо керек. Анда үй бүлөлөрдүн саны канча, деги эле ушул багытта иштер кандай жүрдү? Себеби мунун бирден бир максаты жакырчылыкты азайтууга багытталган эмеспи? Туура айтасыз, бул эми социалдык контракт менен 2023 жылдан баштап айткан, 22-23 алганда 250 үй бүлө алган болчу. Анан кийин шаарга өтүп кеткен аймактар чыкканда биздин Сокулда 185 үй бүлө калган. Аны биз 98% десек туура эле болот, бир максаттуу пайдаланды. Кимиси кандай ишкерлик алса, мал чарбасын алабы, тийгүү цехин алабы, башка ишкерлик алабы, ушун бүт баарын максаттуу пайдаланды. Бардыгы айыл өкмөттөрдүн көзөмөлүндө турат. Эгерде дагы бир токтоп калып, кыйналган учурлар, мезгилдер болсо, балким тоют тарабынан, балким техника тарабынан болуп калса, айыл өкмөттөр ошол мезгилде жардам берип, кайтадан жумушун токтотпой улантып кетүүгө мүмкүн жардам берип келишет. Эгерде мүмкүн болсо, районго чейин кайрылып. Анан ошо өлкө башы тарабынан ошолорго жеңилдеттирген пайызсыз 200 миңден кредит беребиз дегенге, кошумча беребиз дегенге, алар баардыгына сунушталып ар бирине жеткирилди. Бирок көпчүлүгү андан көп баш тарткандар болду. Себеби ошол 100 миңди эле иштетип, аябай жакшы киреше таап, жакшы жумуш орун түзүп алгандар болду. Себеби бир үйдө 2-ден 3-төн жумушчу болот экен, аларга ылайык бар, кийин акчаны алып биз кайта кайтарбайлы, бизге ушул жетет, ошолорго болгондорду толтурабыз да. Элдин социалдык, экономикалык абалы мезгил менен канчалык жакшырып жатты? Мисалы, бир жылдын мисалын ала турган болсок, бул боюнча талдап анализ жүргүзүү мүмкүнчүлүгү болдубу? Бул бизде эми айыл өкмөттө аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Баардыгынын саны бар.
ушул боюнча иштерди алып барабыз. Өзүнүн жылдын башына план түзөбүз. Социалдык жана эми алгандай, контракт алгандай, Сокулук айыл өкмөттө биз 16 киши алган, биздин айыл өкмөттөн дагы. Андан тышкары дагы биз Сокулук айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттен дагы 4 кишиге бердик, 100 000 сомдон. Айыл өкмөттүн атынан? Айыл өкмөттүн атынан ушундай эле проект жазып келет. Мамлекеттен алгандай эле ошондой эле биз да 4 кишиге 100 000 сомдон контракт бердик. Эми бул жерден көбүнчөсү мал чарбачылыгы, анан тигүү цех, тигүү машиналарын алып атат. Көбүнчөсү ошо өзүнүн үйүнө эле отуруп, бала чакасы бар, бала чакасын алып калбайм деп, ошо өзүнүн үйүнө тигип, чоң швейный цехтер менен ошолор менен контракт жумуштарын алып барып атат. Мындан тышкаркы жалпы эле элдер боюнча айта турган болсок, эми биздин Сокулук районунда көбүнчөсү мындай кызмат кылуу, орусча айтканда услуга менен алек болушат. Тейлөө тармагы. Тейлөө тармагы менен. Ушул жерде бизде алып саткандар бар, кафелер бар центрибиздечи, мамлекеттик кызматтар. Ушондойлор менен иштер алып барышат биздик. Мындай айылдарыбызда өйдөк айылыбыз бар, Саз айылы менен Конуш айыл. Ал жакта көбүнчө клубника, малина менен иш алып барышат. Ал жерден түзмө-түз эле ушул тал астынан, полядан же болсо 3-4 пункт бар. Ошол жерден клубника, малинаны чогултуп алып, Казакстан коңшу турган Россияга чейин алып кетет. Урматтуу аким, район аймагында 2024 жылы бюджеттин аткарылышы салык боюнча кандай ийгиликтерге жете алдыңыздар? Эми бюджет боюнча айтсак, 2024 жылы аябай жакшы болду десек деле болот. 2023 жылы АТРге чейин 1 миллиард 900 миллион салык төлөп келсек, анын 786 миллиону биздин мына шаарга өткөн Орок менен Новополовка айыл өкмөт төлөп келген. Биз быйыл алар бөлүнүп кетсе дагы башка киреше булактарды издеп табуу менен 1 миллиард 800 миллион кошон чыгардык. Салык жалпы мамлекеттик бюджет 102% ашыгы менен аткарылды. Бирок өсүү темпи ошол эле мезгилде 135%га өстү ошол. Былтыркыга салыштырмалуу өсүү темпи 135%га аткарып, бардык айыл өкмөттөр бардыгын толугу менен аткарды десек болот. Киреше түшкөндүн себебинен биздин айыл өкмөттөрдө айыл элибиздин шартын түзүп берген көптөгөн шарттар түзүлүп атат. Айыл өкмөттө бул багытта кандай жумуштар болду? Айыл өкмөттө биздин айыл аймагыбызда дагы жылдын башында 93 миллион сом деп бекитилген план. Жылдын аягында 131 миллион сом менен аяктадык. Мындайча айтканда 141% менен аткардык. Жылдын башында дагы бизге ушу өкмөт тараптан ушу бюджетти 2 эсеге көбөйтөсүңөр деген талаптар болгон. Ушунун аракетинде ушул жыйынтыкка келдик. Мындай айтканда планыбыздан тышкары 40 миллион сомго чейин көп чогулттук. Негизи эле аймакка райондун өзүнө инвестиция тартуу багытында жумуштар кандай аткарылды? Инвестиция тартуу боюнча биздин райондо бул дайым биздин күнүмдүк жумушубуз. Бул эч качан токтобойт, күнүгө келип турат. Күндө аткарып турган жумушубуз. Жана башта айтып өткөн жанагы ишканаларды ачуу боюнча азыркы күндө дагы мына Шопоков шаарында айнек пластик чыгара турган завод куруп атат. Ал жерде 980 миллион акчалык завод курулуп атат. Ал дагы мына май айында биринчи этабы бүтөт. Ага дагы бир 300дөн 600 кишиге чейин жумуш орну түзүлөт. Андан сырткары ошол жерде Тумар арт групп деген бар. Ал жүндү кайра иштетүүчү айылдардан бүт топтоп келип жүн иштетет. Ал жерде дагы 43 миллион 400 миң сомдук ал жерде кошумча здание курулуп, оборудование алып келип коюлуп атат. Ал дагы ушу май айларында бүткөрүлөт деген бүтүп жатабыз. Анан Кош тамчы деген Аккайың соода маркасында кагаз чыгаруучу завод курулуп атат бүгүнкү күндө. Ал дагы 270 миллион сомго. Ал дагы ушу март-апрелде жумушка берилет. Өзүңүздөр билгендей, акыркы мезгилдер мына пакетти пайдаламайбыз, кагаз пакетке өткөрөбүз деген болот. Ошондой пакеттерди чыгарат, анан жанагы А4 форматтагы кагаздарды чыгаруучу завод курулуп атат. Өткөрөбүз. Андан сырткары мына тигүү цехтер аябай күч алып атат. Биздин Сокулуктун центринде Сарызын айыл өкмөтүндө дагы 200дөн 400гө чейин жумуш орну түзө турган тигүү цехи бүтүн алдында турат. Февраль айында аны ачабыз. Анан дагы бир тигүү цехи, бир 150 орун жумуш орну түзө турган дагы бир тигүү цехи ачылып атат.
ал бүтсө, ал жерде бүтүп, только ал жерде иштеп эле кетпестен, ошол жерде окутуу курстарын да үйрөтө турган бөлүкчөсүн кошо ачып даярдап атат. Дагы жана башында айтып өттүк, анан тиги бал чыгаруучу заводдо балды экспорттоого дайын ошол жерде завод даярдалып атат. Жанагы өзүңүздөр белгилүү болгондой, жана Белес деген автобус чыгат деп бизде даярдалган болчу. Ошол Белес дагы бир күнтүү айыл өкмөтүнө дагы ошонун жерин даярдап аракет кылып атабыз. Анан биз кайсы бир инвестор келеби, ишкер келеби, бардыгы менен сүйлөшүп барып атабыз. Бизге жанагы салыктан сырткары ошо жергиликтүү бюджетке тапкан кирешеден бир 10%-ын жергиликтүү бюджетке жардам берүү жагын баягы КЧП партнерство, КЧП сыяктуу кылып биз жер менен ушундай кирели деп ушунун аракетин көрүп атабыз. Тиги Белести дагы ушундай менен сүйлөшүп атабыз. Мамлекеттин жерин камсыздап берели, ошо кирешесин бизге бергиле деп туруп. Сокулук району Бишкек шаары менен чектешип, абдан жакын жайгашкандыктан ушул Сокулуктан Бишкекке келип эмгектенген, деги эле Бишкекте күн сайын каттаган жашоочулар бар. Аларга шарт түзүп берүү максатында муниципалдык каттамдар, автобустар ишке кирип жатабы аймакта? Ооба. Буга чейин бизден Сокулук районунда Сокулук борборунан Бишкекти көздөй, бул биздин шлагбаум автовокзалга чейин келчү. Мындай айткан маршруттар. Бүгүнкү күндө мэрия тараптан Бишкек шаарынан анын баардыгын тиги вокзалдардын баары жабылганын өзүңүздөр белгилүү болгондой, Баян Антоновка айылынын жагында убактылуу автобекет ачылды. Ошол жерге чейин буйсуктар келип отурган. Бирок бүгүнкү күндө 32-нчи автобусту маршруткалардын ордуна Бишкек шаарынан эски автовокзалдан баштап Чүй көчөсү менен Сокулуктун аягына чейин жүрүп жатат. Интервалы 15 мүнөттөн. Бүгүнкү күндө элге ыңгайлуу шарт түзүлдү. Урматтуу аким, айыл өкмөт башчысы, эми бүгүнкү күндө мамлекеттик ар тармакта дагы бир артыкчылыктуу багыт катары, саясат катары баардык багыттарда санариптештирүү тынымсыз жүрүп жатат да. Ушул санариптештирүү сиздерде канчалык ишке ашып атат, ал ишти канчалык жеңилдетип атат? Бул боюнча биздин шаарга жакын район болгондуктан биз bundan артта калбай дайым ушу мамлекеттик деңгээлде эле алып берип жатабыз. Азыркы күндө санарип менен иштөөбүз 95%-дан 98%га чейин болуп калды. Бүт баардык жерде санарип менен ишти жүргүзүп атат. Калкыбыз тейлеңири бир топ жеңил болуп калды. Биздин көйгөй гана биздин элибиз өзү кичине санарип боюнча иштегенге бир аз түшүнбөстөр болот, көнбөй атат. Анан негизинен түшүнгөндөр үчүн аябай жеңил экенин бизге дайыма айтып келип атат бул боюнча. Айыл өкмөттөн маалымат алуу же болбосо кандайдыр бир тиешелүү кагаз иштерине келгенде эл санарипке ыктап калдыбы же баягы эле көнгөн салттуу? Ооба, мурункудай келип справка алуу анда мындай азайды десек болот. Элибиздин көпчүлүгү ушундай болуп. Кээ бир жаңы билбей калгандар, түшүнбөй калгандарга биздин айыл өкмөттө атайын кызматкерлер бар. Түндүк программасын же бар санарип аймакка кошулуу боюнча бизге түшүндүрүп беришет. Ушундай эле уюлдук телефонуна түндүк программасын көчүрүп беришет. Бул боюнча кызматтар каралган. Мамлекеттик мекемелер менен да ич арадагы кагаз алмашууда биздики азыр санариптештирүү болуп калган. Бул аябай кагазга дагы же башка убакытка дагы аябай үнөмдөлүүдө. Бул эми жакшы сапаттардын бири. Кудай буйрса бул эми жылдан жылга өсүп өнүгө берет деген ойдобуз. Баардыгы эле элибиздин баары ошого киребиз го. Ильяс Акжигитович, ушул аптанын башында мамлекеттик администрациянын жыйындар залында сиздин төрагалыгыңыз алдында мамлекеттик мекемелерде коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча жыйын өтүп, сиз баардык тармактын жетекчилерине ушул жаңы мыйзамдын бир нече баягы жолу менен тааныштырдыңыз. Деги эле коррупциялык элементтерди болтурбоо, эгерде жемкорлукка аралашса, ушул жылдан баштап жаза канчалык катаалдашкандыгы боюнча дагы маалыматты бердиңиз. Ушул багытта деги эле коррупция менен күрөшүү багытында иш кандай болуп атат райондо? Бул боюнча эми негизинен бир эле коррупция эмес, өлкө башчылар, мамлекет башчыбыз башынан койгон тапшырманын баардыгын аткарууга биз баардык мамлекет кызматкерлери милдеттүүбүз. Бул боюнча ошо Камчыбек Кыдыршаевич өзү мыйзамды алып кирип, жогорку кеңеш колдоп берип, президентибиз кол койгондон кийин
Кийин бул мыйзамды аткарбаганга мамлекеттик кызматкерлерибиз түшүнбөй калыппыз, билбей калыппыз деген нерсе негиз болуп бере албастыгын жеткирүү максатында именно коррупциянын элементтери пайда болуп турган жерлерди, адистердин баардыгын чогултуп ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жетекчилерди, бухгалтерларын, жер боюнча иштеген бүт баардыгын жеткирдик. Андан сырткары ошол жер мектеп, бала бакчага чейин ар бир мекеменин жетекчилери, ар бир кызматкерге чейин жеткирүү тапшырмалары берилди. Ал эле эмес, жөнөкөй жарандарыбызда жанагы ортомчу болгон мезгилдерде дагы алардагы жоопко тартуулары элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ар бир элдик жыйында ошол элге жеткирүү жагы да тапшырма коюлду. Эми Кудай буйрса мындан кийин бул жолго барбайт деп ойлойбуз. Эми ал бир өзү үчүн эле эмес, жалпы туугандары, баласы үчүн дагы ошолор кийин алардын келечегине балта чаппаш керек. Ошону жеткирип коюу биздин ар бирибиздин милдетибиз. Ошондон баарыбыз өткөрдүк ошол жерде. Жеңишбек Кубанычбекович, бул багытта сиздин пикириңиз барбы? Ооба. Бул боюнча биз райондон укканда биз дагы айыл аймактагы айыл өкмөтүбүздөгү тиешелүү мекемелерди, ЖКХда иштегендерибизди, жай жагында, суу жагында кызматкерлердин баарына дагы түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул боюнча мындай иштерге барбаңыздар, мындай иштерге жол бербеңиздер, жол бербөө боюнчачы. Эми Лязарчы айтып кеткендей, мунун кесепетинен жеке эле өзүнө эмес, өзүнүн бир туугандарына, үй бүлөсүнө, бала чакасы дагы өмүр бою мамлекеттик кызматка иштей кылганы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Демек баардыгы эске алды деген ойдобуз. Өлкө жетекчилигинин койгон тапшырма талабынын дагы бир өсү бул облус башчыларынан тарта район акимдери, шаар мэрлери, айыл өкмөт башчылардын баардыгына чыныгы баягы жетекчинин үлгүсүн канткенде көрсөтөбүз. Бул креслода гана отуруп албастан эл менен тыгыз иштөө, элге жакын болуу, элдин көйгөйүн керек болсо күн сайын жеринде угуп чечүү деген бир талаптар коюлган да. Бүгүнкү күндө ушул райондун эли менен, айыл өкмөттүн аймагында жашаган калк менен жолугушуу, алардын маселесин угуу, жеринде чечүү боюнча иштер канчалык бул процесс аткарылып жатат деги эле аптасына деп коелучу, канча убакытта бир сиздер эл менен жолугуп турасыздар? Калк көбүнчө кандай маселелер менен кайрылышат? Негизинен бул сиз айткандай өлкө башчылар эл менен тыгыз иштөө боюнча тапшырма дайым коюлуп келет. График боюнча элдик жыйындар дайым уюштурулуп, бул мөөнөтүндө дайым баардык эл менен жолугуш өткөрүлөт. Андан сырткары биз эми көпчүлүк учурда сыртка баш чыгып кеткендиктен жумасына бир күндө атайын жарандарды кабыл алуу күнү деп коомдук кабылдама аркылуу жумасына бир күнү сөз элди ошол жерде кабыл алып, башка жумуштарды токтотуп ошол күнү ошол жерде болгонго аракет кылабыз. Элди кабыл алабыз. Башка учурларда эгерде элде, айылда көйгөй жаралса, ошол жерге тиешелүү жетекчилердин биргеликте барып ошол жерге жолукканга дайым даярбыз биз. Барып турабыз. Ал эми эл тараптан айтылып келген сунуштар көбүнчө негизинен жеке маселе менен көбүрөөк кайрылышат. Жеке ушунда мурдагы бүтпөй алган жеринин документтери, суусу чыкпай алган боюнча, свети жанбай алган боюнча, жеке эле өздөрү как баарыбыз адамбыз, адамдык фактор, светин акчасын төлөй албаган, өчүп калган ушундай майда маселе менен да кайрылышат. Ал боюнча тиешелүү жетекчилерге айтып, айыл өкмөт башчыларга айтып, ошолор баарын жеринде чечип берүүгө аракет кылабыз. Эми туура чындыгында баардыгын бир 100% чечүүдөн алыспыз. Кээ бир такыр чечилбей турган маселелер дагы учурлар болот. Такыр ээси жок, бирде үйдү сатып алган же мурда калып кеткен, аны сот аркылуу чечип алат. Аларга эми кайсы жол менен барса, кандай жеңил чечилип турган бир кеңештерди берип жөнөтөбүз. Тиешелүү мекемелерге дайындап беребиз. Эми колунан келиши жардам берип келет. Жеңишбек Кубанычбекович. Бизде дагы ошондой эле. Хаптасына 2 жолу кабыл алабыз. Жумуш учурунда мындайда келсе, биздин эшигибиз дайым эле ачык, эл менен баарлашуу боюнча. Көчөмө-көчө, округ боюнча дагы элдер менен чогулуштар болуп турат. Кээ бир көчөлөрдөн чакырып калышат бизди. Ушул жерге биз тийиштүү кызматкерлерибиз менен чогуу барып эле элдер менен жолугабыз. Эл менен жолугуп, эл менен сүйлөшүү боюнча эч кандай маселебиз жок. Биздин ушундай эле телефондо эмеде Facebook, Instagram баракчаларыбыз бар. Ошол жакка дагы жазып кайрылса болот. Ачыксыздар, жана ар дайым жооп берүүгө, маселени чечүүгө даярсыздар. Эми ар бириңиздерге 1 мүнөттөн убакыт берели. Биз жыйынтыктап жатып, быйылкы жылга, 25-жылга негизинен кандай урунтуу бир пландарды коюп жатасыздар? Негизинен бул өлкө башынын тапшырмасы деле элибизди илгертен ата-бабадан жакшы сөз бар го, элибизге балык бербей, кайырма калып бергиле деп. Балыкты бир жеп коюп, анан калып кетпесин, кайырма дайым. Ошол сыяктуу
ар бир айыл аймакта бир ишкана ачуу боюнча аракеттерди көрүп жатабыз. Ошол жерден биринен жумушка иштеп, ошол жерден айлык эмгек акысын алсын, жумуш менен камсыз болсун. Экинчиден ошол жердеги киреше дайым айыл өкмөтүнө салыктар түшүп турсун. Ошо киреше менен элдин муктаждыктарын бүткөрүп берсин деп атабыз. Анан айыл чарбасындагы жерлерди баардыгы ушу бир максаттуу пайдаланып, биригип, кооператив түзүп, жанагындай эгип алып, кийин сата албай кыйналбастан бир сата турган ишканалар менен келишим түзүп, ошондой ишке ошого чакырып кетебиз. Анан сууну үнөмдүү пайдаланып, мына жазга жакын турабыз. Жерлерибизге жакшы кийин сатыла турган эгиндерди эгип туруп, жакшы тапшырып алганга ошого чакырып кетебиз, биригип иштешкен нерселерге. Андан сырткары мына ички жолдор, свет боюнча көп кайрыласыздар. Быйылкы жылы айтып коелу, эми бир жер кээ бир жер болбосо болбойт дебейли. Быйылкы жылы жок дегенде 40 километрге жакын жолубуз асфальтталды. 40 километр, 25 чакырымы бул республикалык бюджеттен, 15 чакырымга жакыны жергиликтүү бюджеттин эсебинен, 10 чакырымга жакын тротуарлар жасалды. Бул эми кээ бириңиздер болбой калса, бул быйылкы жылы планда болсо, кийинки жылы планда сөзсүз түрдө болот. Буну дайым бир ынтымакташып, бир мамлекет кызматында иштейбиз, иштебейбизби, улуубузга, улутубузга бөлүнбөстөн биригип бир жакадан баш бир жеңип кол чыгарып ынтымакташсак, баарын бир жакынкы убакта бир жеңип, бир өсүп өнүккөн мамлекет болобуз деген ойдобуз. Келиңиз. Биз дагы ушу 2024 жылы баардык жумушту аткарып салат деген алыспыз. Биз дагы Кудай буйруса 2025 жылы ушу биздин айылдык кеңештин депутаттары менен чогуу биримдикте пландап, ушу ички жолдорубузду эң негизгиси оңдосок деген оюбуз бар. Андан тышкары ушу биздин дагы айыл аймактагы жашаган жашоочуларыбызга сырттагы инвестицияны күтүп отурбастан өзүбүз дагы ушу жергиликтүү бюджеттен эс алуу борборун ачсак дегенбиз. Муниципалдык болот. Бул жерде иштеген кызматкерлерде ошол түшкөн акчасы дагы айыл өкмөттүн бюджетине өчөт. Кайра эле ошону башка биздин инфраструктурага жөнөтсөк болот. Ушу биздин элибизге, ушу биздин конокторго да айта кетем, Сокулук айыл аймагында кандайгы ишкана ачам дебесин, биз ар дайым даярбыз. Келишсин, биз баардык документ жагынан жардам бергенге даярбыз. Жер дагы бар, бөлүп бергенге даярсыздар. Даярбыз, ишкердик кылам дегендерге баарына биз даярбыз, эшигибиз ачык. Биз колдоп, чогуу ишти алып барганга даярбыз. Кыскача мүмкүнчүлүк берсеңиз, мен ушуну айтпай коюпмун, айтып коеюн, учурдан пайдаланып. Жумуш орунду боюнча бизде дайым ваканттык месталар бар азыркы күндө. Бизде социалдык өнүктүрүү башкармага кайрылса, турмуш шартына жараша, ден соолугуна жараша, саатына жараша кылып биз жумуштар бар. Ошону миграциядан кайткан жарандарыбыз болсо, жумуш издеген жарандарыбыз кайрылса, бизде азыркы күндө бир 200ге жакын ваканттык орундар бар. Ошого кайрылып келсе, жанагы айтып өткөн ишканаларда азыркы күндө орундар бар, келип кайрылсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, баардык ой максаттар, пландар ишке ашсын, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салалы, бул чыгарылышта биз Сокулук району былтыр аткарган иштер тууралуу жыл жыйынтыгын чыгарып, быйылкы жылга пландар туурасында ой бөлүштү. Студияга келген спикер Сокулук райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Ильяс Ташкулов жана Сокулук айыл өкмөтүнүн башчысы Жеңишбек Эдигеев болду. Амандыкта жолугалы.